Бирок азыр жооп бере. Урматтуу достор, азыркы учурда биз ушул биздин кардарлардан кыргыз элинен кыргыз сөздөргө сурамжылоо жүргүзүп атабыз. Алар канчалык деңгээлде кыргыз тилин жакшы билишин анда эмесе байкайлы. Биз менен болуңуздар. Кыргыз сөздөрүнө ушул сурамжылоо жүргүзүп аткан болчук. Ошолго эгерде сиз туура жооп берсеңиз, сизге Барбул компаниясынан бир белек берели. Кандай карайсыз? Даярсызбы? Туулга деген сөздү кандай түшүнөсүз? Дагы бир шанс берели. Анда сизге единицаны кыргызча кандай дейт? Бирдик. Бирдик дейт. Натуральный сок. Табигый кишире. Табигый кишире. Туура. Кекектерден алып чай менен ичип коесуздар. Ушул жерге жайгашкан. Келип дайыма топтордон алып туруңуздар. Шейтер алдайым илип турасың. Шулар бул брендте ардайым өнүп өскөн эң алдыңкы компаниялардан болобуз. Размердин кыргызчасы кандай болот? Өлчөм. Туура жооп бердиңиз. Сүлгү. Сүлгү неме болчу? Сурасам болобу? Сиз күндө эти менен турганда бет колуңузду жуйсуз, ошол менен Чачык. чачык туура. Эжеке ушул Барбул компаниясынын чай менен ичип коебуз. Дайыма келип турубуз, ушул жерде биздин дүкөн жайгашкан. Келип топтордон алып туруңуздар. Ийгилик болсун. Түшүнөсүз. Эгерде туура жооп берсеңиз, сизге Барбулдун бөшөгү тартып берели. Кандай карайсыз? Даярсызбы? Сизге биринчи бир кыйын сөздөн берейин. Анда эмесе сүлгү деген сөздү. Биз көбүнчө колдонобуз чарчык да. Туура айттыңыз байке. Дагы бир жеңил сөз берип коеюн анда. Орусчасын берем, бирок кыргызча жооп берсеңиз керек. Отпуск деген. Неме? Эс алуу деген ма? Эс алып берет сөз кечкеле. Ошондой. Отпуск деп ойлогон эмесмин билем. Отпуск деген бул өргү. Өргүгө чыгуу, өргүгө арыз жазуу деген. Натуральный сокчу. Натуральный сокту. Бир. Эки. Жок, билет чек, азыр суроо берүүнү унутпалмын анда. Бир учурда турып айталбай калдым ачык эле. Табигый кишире. Табигый иши. Анда эмесе ушу байкебиз бир суроого жооп бергенде өчүп эле коем. Ушул Барбул компаниясынын пряник дегендерин айтып коюңузчу. Пряник ба? Бетке канча? Барбул компаниясы ушул кыргыз тилин аябай басым жасап келет 19 жылдан берчи. Томпок токош деп коет. Томпок сокоч. Ушуну үйлөнүшүн башы кандай кетет. Кетиңиз Барбул биздин болуп жайгашкан. Анда эмесе кыргызча сөз алма баш деген. Алма баш? Алма баш. Алма баш. Алма баш деген эмне? Ошону сиз айтсаңыз. Алма баш. Бирөөнүн маскалдагандай сөз болсо керек да. Тамаша сөз болсо керек. Алма баш деген бул эски мынтыктын түрү. Эски мынтыктар болот, билгени билесизби? Размердин кыргызчасы кандай болот? Өлчөм. Өлчөм. Отпусктучу? Эс алуу. Отпуск. Не деп коет да баягы өргөгө чыгуу деп. Туура айттыңыз. Анда эмесе байке. Ушул кыргыз тилин өнүктүрүү максатында ушундай контент тартып аткан болчук. Барбул компаниясынан биздин томпок токоштордон алып коесуздар. Белгилеме менен отуруп ачык менен чыкпас байке. Эжеке саламатсызбы? Келиңиз, бирок суроо жооп берип коюңуз. Жолдон туура эмес өттүңөр деп комментарий жазып койгон. Сүлгү деген сөз. Сүлгү коларсы. Алачы. Туулга. Колга деп чөмүл. Анда эмесе эжеке, ушул Барбул компаниясынан ушундай тексттерибизден жеп жүрсөңүз керек аймелче. Алып бала чаканы жеп коесуз керек. Кийип калайбыз, алып коебуз. Сүлгү деген сөз. Чачыкта. Итарчы. Сотовый телефондун кыргызчасы кандай дейт? Эме да? Деп коет эле. Сураганда ойдон учуп кетти эжеке. Сураганда Ооба, жок эме. Билип турам, бир айта албайтам да аны. Сотовый телефон. Телефон ошол бойдон эле калат, бирок сотовый өзгөрөт. Кандай болуп калат? Угу эмеси. Сотовый телефон. Сотовый деген. Угу телефону. Угуучу. Уюу. Уюлгу да. Уюлдук телефон. Уюлдук телефон. Өлө болдум го. Унутпадым го өзү раз ушундай болгондо жок этиш керек деп дечи элем өзүнчө. Өзүмө келгенде эч нерсе билбей калат. Единицанын кыргызчасы дейт. Бирдик. Бирдик. Туура жооп берсиз эжеке. Анда эмесе ушул пакетинен сизге берейинчи эжеке. Бала чакаңыз менен туруп, таттуу жеп коесуздар.